Анттын текстин шыдыр окуй албаган Медербек Саккараев жогорку кеңешке келген алгачкы күнүндө эле социалдык баракчалардын жылдызына айланды. Факт-чек KG Медербек Саккараевдин ким экенин жана эмне менен алектенерин текшерип көрдү. Мен Саккараев Медербек Жаманкулович, жогорку кеңештин депутатын ыйгарым окуттарын аттыра кирешип жатып, Кыргыз Республикасынын биригендигинди билдирип, Медербек Саккараев Чүй Кемин районунан депутат болуп шайланган. Кол менен эсептөөгө таянсак, ал шайлоочулардын 9906 добушуна же болбосо дээрлик 25%на ээ болгон. Казакстандын жарандыгы бар деп шектелген Саккараев шайлоонун жыйынтыгы чыгаарына аз калганда мандатынан ажырап кала жаздаган. Бирок жогорку сот Саккараевдин тарабына өтүп, мандатка ээ болуусуна уруксат берген. Токмоктук кландын кандай бизнеси бар? Осо KG сайтынын маалыматына алайык, Медербек Саккараевдин уулу Жапаркул Саккараев Токмок шаарында атталган Шумкар детективдик жана күзөт агенттигинин тең негиздөөчүсү. Ишкананын директору жана негиздөөчүсү катары аткаминердин жубайы Назгүл Мааткеримова көрсөтүлгөн. Саккараевдин уулуна Тамат KG үйрөнчүлүк дыйкан чарбасы дагы катталган. Аталган компания 2021 11 миллион сом салык төлөгөн. Мир телеканалынын журналисттери жакын арада эле бул чарбачылык тууралуу репортаж жасап чыгарган. Интервьюсунда Жапаркул Саккараев заводду жеке каражатына куруп, жабдууларды жүгүртүүдөгү каражатка сатып алганын маалымдаган. Откуда такие деньги? Ну, отец у меня бизнесмен, мы направляемся в разных сферах. Это в нефтяных, торговые, рестораны. Өзү сыяктуу эле Медербек Саккараевдин жакындары дагы саясатка активдүү аралашып жүрөт. Айтсак, Эл биримдиги партиясы депутаттын бир туугандарына таандык. 2021 жылдын июль айындагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен партия Токмок шаардык кеңешинде 4 мандатка ээ болуп, Тынайбек Сансызбаев, Анарбек Маликов, Алтынай Мамбетжанова жана Батыр Раимовдор депутат болушкан. Осо KG сайтынын маалыматы боюнча партиянын негиздөөчүлөрүнүн арасында Саккараевдин эжелери, жубайы, күйөө балдары жана жээни бар. Партиянын директору жана тең негиздөөчүсү Саккараевдин бир тууганы Анаркүл Саккараеванын күйөөсү Туйгунбек Жунушалиев. 2021 жылдын июль айында Анаркүл Саккараева Токмок шаардык кеңешинин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Партиянын тең негиздөөчүлөрүнүн арасында аткаминердин дагы 3 бир тууганы Жамиля, Айнагүл жана Чынаркүл көрсөтүлгөн. 2021 жылдын аягында Токмок шаардык кеңешинин депутаты Чолпон Сыдыкова Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевке кол салгандарды тааныганын билдирген. Айтымында кол салууга Токмок шаардык кеңешинин депутаттары Анарбек Маликов, Талайбек Сансызбаев жана Токмок шаарынын мэри Урмат Самаевдин катыштыгы бар. Белгилей кетсек, Анарбек Маликов Медербек Саккараевдин жээни. 2021 жылдын июль айында Маликов Токмок шаардык кеңешине Эл биримдиги партиясынан талапкерлигин койгон. Аткаминер тизмеде 2-чи орунда ээлеп, Тамат KG компаниясынын техникалык директору катары көрсөтүлгөн. Аталган шайлоодо Тынайбек Сансызбаев Эл биримдиги партиясынын тизмесинин биринчиси болуп катышып, мандат алууга жетишкен. Айтсак, Сансызбаев дагы аталган партиянын негиздөөчүлөрүнүн катарына кирет. 2021 жылдын августунда Сансызбаев Токмок шаардык кеңешинин төрагасы болуп шайланган. Тынайбек Сансызбаев Саккараевдин бир тууганы Эркегүлдүн жолдошу. Эл биримдиги партиясынын негиздөөчүлөрүнүн катарында Медербек Саккараевдин жубайы Назгүл Мааткеримованын дагы көрүүгө болот. Ошондой эле ал Шумкар детективдик жана күзөт агенттигинин тең негиздөөчүсү. Апрель айында болуп өткөн шайлоодо Мааткеримова ушул эле Эл биримдиги партиясынан жергиликтүү кеңештин депутаттыгына талапкерлигин койгон. Ал эми бул сүрөттө Саккараевдер кланынын үй бүлөлүк, саясий жана бизнес кызыкчылыктарынын кызыктуу схемасын көрүүгө болот.